Урматтуу таңкы эфирдин көрүүчүлөрү, бүгүнкү киномания сиздерди кар баскан тоолорго, шамал ышкырган түндүк борборго жетелейт. Бүгүнкү тасма Муздуу жүрөк. Эрендел падышалыгынын эки эже сиңдиси Эльза жана Аннанын тагдырын баяндоочу мультфильм жөнүндө. Эльзанын муз жаратуучу күчү керемет да каргыш да болуп эсептелет. Ошондуктан ал өз күчүнөн коркот. Ал дүйнөдөн жашырынат. Бирок кээде адамдын эң чоң душманы бул өзүнөн коркуусу экенин бул тасма терең ачып берет. Бул тасма балдар үчүн жомок, чоңдор үчүн метафора. Эльзанын кое берүү сезими бул өзүн өзү кабыл алуунун символу. Эрендел мамлекетинин хан бийкеси Эльза төрөлгөндөн тарта кар менен муз жарата алган сыйкырдуу күчкө ээ кыз. Бир күнү ал кокусунан сиңдиси Аннаны жаратар кылып алат. Тролдор сыйкырдын жардамы менен Аннаны айыктырып, анын эжесинин сыйкыры тууралуу эскерүүлөрүн өчүрүшөт. Ошондон кийин Эльза күчүн жашырып, сарайдын эшиктери жабылып, эже сиңдилер бири-биринен алыс өсүшөт. Ата-энеси каза болгондон кийин Эльза ханыша болот. Таажы кийүү аземинде анын коркуусу күчөп, сыйкыры көзөмөлдөн чыгып, падышалыкка дүбөлүк кыш түшөт. Корккон Эльза тоого качып барып, муздан кооз сарай курат. Скажи, чего ты так боишься? Я сказала, хватит! Анна эжесин табуу аркылуу түбөлүктүү кышты кетирип, жайды кайтаруу үчүн жолго чыгат. Жолдо ал Кристоф, анын боосу Свен жана шайыр кардан жасалган адам Олаф менен таанышат. Алар чогуу Эльзаны табышат, бирок кокусунан Аннанын жүрөгүнө муз тийип, ал акырындап тоңо баштайт. Уходите прочь! Нет, я знаю, мы можем решить это вместе. Как? Какими силами ты остановишь зиму? Акырында Анна эжесин сактап калуу үчүн өзүн курмандыкка чалат. Чыныгы сүйүү бул романтикалык сүйүү гана эмес, эже сиңдилердин ортосундагы туугандык сүйүү. Кыйын бурулуштарда бир туугандар чогуу болуу аркылуу гана жеңип чыгаруу окуялардан көрсөтүлөт. Стопит холод, любовь. Конечно, Эльза, любовь. Сүйүүнүн күчү менен кар эрийт, жай кайтып келет. Ал эми Эльза өз күчүн башкарууну үйрөнөт. Эми аталган тасма жөнүндө кызыктар менен таанышып алыңыздар. Тасма Walt Disney Animation компаниясы тарабынан 2013-жылы жарык көргөн. Тасма узак убакыт даярдалган. Мультфильмди жаратуу бир нече жылга созулган. Сценарий бир нече жолу өзгөртүлүп, каармандардын мүнөзү кайра иштелип чыккан. Мультфильм дүйнө жүзүндө чоң ийгиликке жетишип, көптөгөн сыйлыктарды алган. Ал эң кирешелүү анимациялык тасмалардын бири болуп калган. Музыкасын белгилүү композитор жубайлар Кристиан Андерсон Лопес жана Роберт Лопес жазган. Мультфильмге жазылган Let It Go аттуу ыр тасманын сюжетин толугу менен өзгөрткөн. Эльзанын белгилүү Let It Go аттуу ыры жаралгандан кийин режиссерлор анын образын өзгөртүшкөн. Башында Эльза терс каарман болмок, бирок ырдан кийин аны боорукер, түшүнүктүү каарман кылып өзгөртүшкөн. Бул ыр дүйнөнүн 60тан ашуун тилине которулган. Угармандардын айтымында бул ыр көбүнчө чоңдор да сүйүү уккан уоонго айланган. Анимациялык топ кардын реалдуу көрүнүшү үчүн физиктер менен иштеген. Фильм дүйнө жүзү боюнча $1 миллиард ашык киреше топтоп, тарыхтагы эң кирешелүү мультфильм аталган. Карды жаратуу үчүн жаңы технология колдонулган. Аниматорлор кардын формасын жана текстурасын реалдуу көрсөтүү үчүн атайын компьютердик программа иштеп чыгышкан. Ошонун аркасында кар баскан көрүнүштөр өтө ишенимдүү чыккан. Маданий таасири чоң болгон. Мультфильм чыккан соң дүйнөдө Муздуу жүрөк тасмасындагы оюнчуктар, кийимдер жана музыкалык спектакльдер кеңири тараган. Көп балдар Эльза менен Аннанын образын туурап кийине баштаган. Олафтын образы өзгөргөн. Башында Олаф жөнөкөй кошумча каарман болушу керек эле, бирок анын шайыр мүнөзү көрүүчүлөргө жагып, окуяда маанилүү роль алган. Тасма мындан сырткары Оскар сыйлыгына жөнөтүлүп, эң мыкты анимациялык фильм наамын жеңип алган. Падышалыктын көрүнүшү Норвегиянын архитектурасынан жана табиятынан алынган. Үйлөрдүн стили, кийимдер жана кооз оймо чиймелер Скандинавия маданиятына негизделген. Ардактуу теле көрүүчү, мына ушу менен бүгүнкү киномания рубрикасы өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.